Арбаңыз туғандар, Манасты улантабыз бүгін. Бүгін Манастан Манас қайсы жаңы илимин алып келет. Эмне үчүн адамзатка мунун кереги бар? Кайсы жеринен адамзат жаңылып жолун таппай калды деген суроолор бар да. Ошолорго жооп кылып мен айтып берейин. Ушул адамга билим кандай ачылат, Манаска кандай ачылды. Ошол Манаска ачылган илимди ар бир адам өзү дагы ар бир адамга да ачыла турган илим да. Ошол кандай келет, кыргызчылык деген бар. Ошол нерселер Манаска кандай келген, эгер Манаска келип аткан нерселер биздин жашоодо болдубу, болгон жокпу деп андап көрсөк, анткени адам көп нерсеге маани бербей келебиз да. Ошо уктап аткан адамдар, жан дүйнөсү жабыркап калган адамдар көбүнчөсү ошол Кудайдын берген белектерин, мындайча айтканда, белгилерин көрбөй калат да. Бул жерде Манас кичинекей кезинде козу кайтарып жүрүп, ошол 40 жыл теңге кезиккен жери бар да. Анан 40 жыл теңге кезигип, ошол 40 жыл теңдер менен сүйлөшүп болот да. Негизи Манасты мурун сүрөттөгөндө ошол Манас 40 жыл теңге кезиккенде аларды тааныбай, алардан сураштырат да. Силер кимсиңер, кайдан келдиңер, ким жиберди депчи. Бирок мурун төрөлүү электе Манас ошо 40 жыл теңдердин бири болуп, 40 жыл теңдер менен чогуу ойноп жүргөн да. Бул дүйнөгө келгенде адам ошол кайып дүйнөдөгү болгон иштерди унутуп калат дагы. Жан дүйнө бул жашоого келгенде ошону унутуп калып, анан кийин көпчүлүк адам кайып жагын сезбей, билбей, тойбой өтүп кетет да. Ал эми ошо Манас аруу таза болгон үчүн, энеси чыйыр салып чыйырды болуп, ошол дүйнөнү көрсөтө билген үчүн 8 жашында 40 жыл теңдерге кайра кезигип, анан таанышуу болот да. Ошол Манас алган илим баарыбызга сабак болуп, жашообузга жардам берет да. Кубаттуу болуш үчүн, жашообуз бактылуу болуш үчүн, ошо келген кызматыбызды аткарыш үчүн жардам берет. 40 жыл теңге кезигип, анан Манас сурап атат: силер кимсиңер, кайдан келдиңер, кайда болот, кайдан келдиңер депчи. Анан кайдан келдиңер дегенде ошол 40 жыл теңдер жооп берип атат: биз Кудайдын кызматкерлерибиз. Кудай тылам жөнөттү сага ошол билим бергени деп атат да. Негизи бул ошол пайгамбарлар кантип даярдалат, кантип периштелер менен, пирлер менен сүйлөшөт дегенде, ошол бизде 40 жыл тең пирлердин, периштелердин ролун аткарат да. Бул Манаста ролун аткарбай эле, ошолор периште, пирлер болот. Ошолор менен адам байланышка чыга алат. Анан ошолордон илим алып, даярдалып, ал илимдерди адамзатка түшүрөт. Ошол 40 жыл тең Манасты кайрадан ошол эми мурун ал периште болсо, азыр эми адам сыпатында турган Манасты ошо Кудайдын мыйзамдарына үйрөтөт да. Анан ошондо Манас сурап атат: кайда болот Кудайың? Кудай жөнүндө адам өзүн таануу илимдеринде ошол кайда болот Кудайың? Кудайың кайдан жиберди? Не себептен ушундай эндикке койгон силерди? Ушунчаны жараткан кайда болот Кудайың? Үйү жайы кай жерде? Абалы ордун сизден сурайын. Ал сөздү бала салганы, кызматта жүргөн 40 жыл тең каткырып күлүп калганы. Урматы бар бул жайда, үй болобу Кудайда. Угуп турган кулагың, ушу деп билген турагын. Жет билиптир мурдуңуз, сасык менен жакшыны күчүн билип туруңуз. Ачуу менен таттууну билген ооз тилиңиз. Аны да актын күчү деп акыл менен билиңиз. Көрүп турган көзүңүз, кудуреттин күчү деп куп билиңиз өзүңүз. Кармай турган колуңуз, кадыр алда күчү деп кабарынан болуңуз. Баса турган бутуңуз, кудуреттин күчү деп көңүлүңө тутуңуз. Көкүрөк, жүрөк, дилиңиз Кудайдын үнү экен деп куп ошондой билиңиз. Ошол жерде
40 жылдан Кудай кайда болот? Кудай ар бир адамдын көкүрөгүндө жайгашканын түшүндүрүп берип атат да. Эми бул илим дагы өркүндөт. Мен эң башкы, эң маанилүү жерин айтып берейин. Азыр ошол илим бизге жаңы келип, эми ушул илимди толуктаган адамдар чыгат. Ошол илимди сабак кылып окутуп жеткизген адамдар чыгат да. Ошол кайда болот Кудайың деп айтып атканда, ошол биз көпчүлүк учурда азыр адамзат Кудай биздин өзүбүздө экенин унутуп калдык да. Баарыбыз билебиз, ким өлгөн кишини көргөн болсо же өлүп көргөн болсо, жан ошол Кудай чыгып кеткенден кийин, адамдан кийин биз ал жөн эле сөөгкө айланып калат да. Ошон үчүн биз сөөгүк дейбиз. Сөөгүк же этке, сөөгүк менен этке айланат. Ал эми жан киргенде ошол сөөгүк менен эт туруп, кыймылдап, дем алып, көрүп баштайт. Биз ошон жан кирди, жан чыкты деп кыргыздар айтат да. Ошо жан кирип турган нерсе ошол Кудай адамда жайгашкан. Көпчүлүк учурда адамдар ушул Кудай өзүндө экенин билбей башка жерден издейт да. Кудай чүркөдө эмес, Кудай мечитте эмес, Кудай кандайдыр бир иконада эмес, Кудай бир статуянын ичинде эмес, Кудай ошо адамдын өзүнүн ичинде. Ошол эле учурда Кудай, бир эле Кудай ар бирибиздин ичинде турат да. Ошол биз өзүбүздү Кудайдын ар бир бөлүкчөсү же болбосо Кудайдын бир көргөзмөсү, чагылдырмасы деп түшүнсөк болот да. Бүгүнкү учурда биз ушул илимди өркүндөтүп, ошол ичибиздеги Кудай менен байланыш көпчүлүк адамда үзүлүп калган болот да. Ошол адамда жан дүйнө уктап кетет. Ошол Кудай менен бириктире турган биздин ичибизде дагы жан дүйнө бар. Ал дүйнө жана программный обеспечениедей ушу дене менен ичибиздеги Кудайды байланыштыра турган нерсе бар да. Ошол байланышты түзө алып турган, ошол ичиндеги Кудайды тааный турган адам манас. Эгер адам ошол өзүн тааныбай уйку абалында өтүп кетсе, бул жанакы жаныбардай болуп эле курсактын камын көрүп, уйкунун камын көрүп өтүп кетет да. Мындайча айтканда, айбан деңгээлинде эле. Ошол жанакы айбан боз минип жүргөн манас, ошол өзүн тааныбаган, ушундай илимге жете элек, кырчыктендерди кезиктире элек манас да. Адамда ошол эң маанилүү нерсе ошо ичибиздеги жан да, ичибиздеги Кудай. Ошол бир максат менен бияка келет. Ошол ичибиздеги Кудай ушу дене аркылуу, ушу көз аркылуу, ушу ооз аркылуу, ушу кулак аркылуу бияка адамзатка кызматка келип мамиле түзөт да. Адамзатка салым кошот, өзүнүн кызматтарын аткарат да. Бирок адам көбүнчө учурда ошого баш бербей, өзүнүн денелик муктаждыктары менен, акылы менен көпчүлүк учурда алаксып кетип, өз билемдикке түшөт. Бирок ушу дененин ичинде эң маанилүү Кудай болгондуктан адамды көп учурда ойготуп, адамга көп белгилерди берип, туюм сезимине салып, кандайдыр илимдерди, таланттарды берип, адамды оң жолго дайыма багыттап турат да. Ким кан болсо, ал бактылуу, манастай, жаратман, элге жерге пайда истеген адам болот да. Ким аны ошону тааныбаса, анда ал жөнөкөй эле жаныбардай эле ошо жашоосун уктап туруп, тамак жеп эле өткөзүп кетет да. Эң маанилүүсү ошол эми келе турган мыйзам,
эми келете турган илим ушул манаста бар. Мындан ары ушул илимди мен ачканга аракет кылам. Өзүңөр көрүп, эгер жакса ушул подписка кылып, лайк басып, бөлүшүп коюңуздарды суранам. Чоң рахмат. Кийинки видеолорумдагы көрүп туруңуздар.